Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Санжыра программасы кайрадан эфирде. Биз өткөн берүүбүздө Сарбагы шоросунун ичинде түлкүнүн Атаке Баата жанан урпактары деп берүүбүздү чыгардык эле. Бүгүн ошол Атакенин агасы сатып алды жана анын урпактары деген тема жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Санжыраны жакшы билген адам үчүн сатып алдын тукуму дагы көлөмдүү тема болот. Мына ошол сатып алды тукум бир аз кенени ачыш үчүн 3 айдан бери ошо билген кишилерди издеп аракет кылдык. Кайрадан эле биз ушул Ишеналы агабызды чакырууга туура келди. Мен тааныштырып коеюн. Аманбаев Ишеналы Чүй районунун Талдыбулак айылынын тургуну болот. Көп жылдан бери Санжыраны иликтеп, жиликтеп жүргөн киши. Өткөн берүүбүздө Атаке жана анын урпактары деп чакырдык эле Ишеналы аксакалды. Өзүңүздөр билесиздер, бул соц тармактарда да абдан жакшы талкуу болду, элге жакты. Элдин суранычы ушундай болуп турат. Бул жеке эле Атаке эмес, сатылып алды эмес, анын урпактары жөнүндө да бир айтып кетсеңиздер, алардан кимдер чыккан деген суроо коюп жатат. Биз ошого бир аз кененирээк жооп берели деп отурабыз. Мына Ишеналы аксакал, сиз билесиз, Сарбагы шоросунун ичинде үчкө түлкү деп бөлүп атпайбызбы? Түлкүнүн Атакесин айтып өттүк, Атакенин улуу агасы сатып алды да. Туура. Эми ушул сатып алды жөнүндө жана анын урпактары жөнүндө бир аз кененирээк маек берсеңиз деген да. Көпчүлүк эл деле билет го, мына Манапби деп айтылып атпайбы? Манапбиден ар жагын айтпай эле коеюн. Манапбиден ылдый кетсек, Манаптан Сарсейит Сүтөй деген эки уулу болгон. Ошонун Сарсейитинен түлкү. Сарсейиттен түлкү үчкөлөр. Мен түлкү тарабын, түлкүнүн балдарына айтайын. Түлкүдөн жалгыз эле Тынай. Тынайдын 6 баласы болгон улуусу сатып алды. Атаке Арзыгул, Сокур Бекмурат Арзыгул 6 уулу. Эми мындан Атакеден улуу болгондон кийин сатып алды жөнүндө айтып өтөйүн. Сатып алды Атакеден улуу болгон, сатып алдынын 7 баласы болгон. Оксаган, 1 минут. Биз Атакени болжол менен туулган жылы 1720-25 деп атабыз. Тарыктачы такталган. Сатып алды канча жаш болуу ушунда Атакеден? Иман мен айтылганда 1710 жылга чейин болуп эсептелинген тиги Атакенин туулганы. Сатып алгандан араак болгондон жок дегенде бир 5-6 жаш улуу да сөзсүз. 5-6 жаш улуу. Эми ошол сатып алдынын 7 баласы болгон Жообазар, Кубат, Ая. Бул биринчи аялынан, экинчи аялынан бир эле Алма Күчүк деген, үчүнчү аялынан Карызөн Чомой, акыркы эң кичүү аялынан ошол 7-чи баласы Шайбек. Шайбек ошол 4-чү аялынанбы? Жок, эң кичүү аялынан. 4-чү аялынан тиги Карызөн Чомойлордо. Үчүнчү аялынан 4 эле аялы бар. Ошо айтпайм, сатып алып 4 аялы бар. Биринчи аялынан жанагы Жообазар Кубат Ая, экинчи аялынан бир эле бала Алма Күчүк. Үчүнчүсүнөн Карызөн Чомой, 4-чү аялынан Шайбек, менин билишимче. Туурабы? Туура. Биз мындай кылалы. Мына ушул 7 баласынан сатып алдынын укум-тукуму абдан жакшы өстү, белгилүү кишилер чыкты. Ушунун ар бирисине токтолуп өтөлүчү. Баштайлычы ушул Жообазардан. Эми Жообазар эмгекчил, уста, ушундай жөнөкөй адам болгондо Жообазар. Ал өзү ошол тетиги Шамшынын тоолорунда арасында жашап жүргөн учурларда эле ошол колу уста болгондон кийин бул балдардын бешигин, ошум жыгач тарабынан жазыла турган нерселердин баарын жасап жүргөн абдан кадырлуу уста болгон киши өзү. Өзү да эмгекчил болуп, эл сыйлаган адам болгондо, мындайча айтканда, Жообазар.
Жобасар бул ошол тиги киндин эң улуу баласы болуп атпайбы? Сатып алдын эң улуу баласы. Эли да сүйгөн муну, ошонун абдан ишкер болгондон кийин элге жардамын көп берген, ак ниет, таза, жакшы жүргөн адам болгон бул өзү. Туура айтасыз. Бул Жобасар өзү эмгекчил экен. Бул жалаң эле эл үчүн деп, жана айтып атпайсыз, бешикте жашап берчү экен, оюнчуктар жашап берчү экен. Эмне керек болсо мергенчилик жагынан элдер ошой көп сурачу экен да. Ошон үчүн элдин көп батасын алган. Бирок ушул аялы 45 жашка чыкканга чейин балалуу болгон эмес экен. Бул ушул жөнүндө айтсаңыз, булар балалуу болгон жок. Эмнеге Таштанбекти алышты? Сатыбалдын ниниси Атаке, ал баатыр киши. Байкези Сатыбалды балалуу болбой бир топко чейин жүрүп калат. Атакенин болсо үйлөнгөндөн кийин анын бала чакалуу болуп, балдары кыздары болгондон кийин ошол Сатыбалдынын аялы Байбичези деп коелу. Ким менен Сатыбалды менен сүйлөшүп отуруп ошондо ашкан. Жок, Сатыбалды эмес, Жобасар. Жобасар анан ошондо тиги Жобасардын аялы айткан экен да. Биз ушул акебиздин бар баласын сурап алалы, жаңы төрөгөнү көргөн да. Ушу бизге берер мүмкүн деп. Анан мейли деп ким Жобасар макул болот. Атаке ал учурда ошол бир дөңдө баягы карыялар менен кеңешип, сүйлөшүп аркы беркине сүйлөшүп отурганда, өзү баягы кыракы киши баягы боз үйгө ким кирип чыгат байкап турган. Анан тиги келини атшаң келип анан боз үйдөн түшүп, үйгө кирип, көп буйда албай эле кайра шашып чыккан экен да. Тиги. Ооба. Анан бул эмне болду? Анан байкап отурса баягы атка минип анан кайра жөнөгөндө аны чакырткан экен. Анан келин келип айткан экен, аке ошентип сиздин балаңыз сурап келди элек жеңемен бербей койду деп ошенткен экен да. Бербей кой дегенде бас деп анан кийин кайра элчикти барып баланы берген экен. Ооба. Эме Жобасарга бала кылып алгыла деп. Анан Кудай жалгап ошондон көп өтпөй эле ортодон 1-2 жыл өтөп 45 жаштардан тегерегенде болуп калганда Кудай буйруп анан согончо анан кийин балалуу болгон экен да. Жобасар өзү балалуу болот. Жобасар өзү 3 балалуу болот. Ыйбак, Балбак, Станбек деген 3 балалуу болгон экен. Урматтуу замандаштар, ушул жерден айта кетиш керек да. Атаке баатырдагы ошол Жобасар, эниси Жобасардын баягы шартын түшүнүп туруп, жанагы келини кетип баратканда сиз айткандай, бул эмне шашып калды деп келип айтпай, эмне кетип баратасың, жанагы айтпадыбы? Буга чейин бул Жобасардын аялы кирген. Кирсе анан тиге жеңеш сурап, эмне келдиң эле деп. Жобасар эне жиберди. Бизде бала жок, Таштанбекти берсин, биз багып алалы десе, терс секирет да. Бул эмне деген акмакчылык. Өз баламды кантип бербей келем, керек болсо өзүң тууп ал деген да. Ошондон таарам кетип бараткандан Атакеже карабайсызбы? Эмне? Бала керекпи? Басайды деп барып эле орап чалгап туруп эле кармат деп карматып жиберген Таштанбекти. Туура. Анан жанагы сиз туура айттыңыз, бул жерде мынтип айтып атпайбы? Сан жер адамды түздөп коюш керек да. 45 жашка чейин согончо ганабай төрөбөсө, анан Таштанбекти алып атат. Анан Таштанбек үйлөнгөндөн кийин анан жана Станбек ыйбак балбак төрөлүп атат дейм. Мен ойлойм бул туура эмес. Таштанбек 20-га чыккыча келин энеси 65-68 чыгып калат. Жобасар 70-тен ашкан киши болот. Мен ойлойм анда балалуу болгон эмес. Жана сиз айткандай 2 жылдан эле жанагы согончо ганап Таштанбектин иниси Станбек болсун деп, анан ыйбак балбак төрөлөт. Мына ушундай десек туура болот го деген ойда, урматтуу замандаштар. Анан арыңыз өзүңөрчө талкуулагыла. Мен ойлойм ушул туура болуш керек. Мына ошо Таштанбек келди. Бирок баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Тапкан эне эмес, баккан эне деп. Чындыгында эле Таштанбек Жобасар менен тиги аялын эне катары багып, Жобасарды баягы сарылуктар келип байлап кеткенде барып, жаш бала бир 14 жаштагы бала барып кармашып куткарып келбедиби? Анан кантип өз баласы эмес деп айтабыз. Таштанбектин бай Атаке менен Сатыбалдыны кошкон ушу Таштанбек болгон. Эми бул жерден айта кетиш керек, Таштанбектин атынын коюлушу бир кызык окуя да, мен бул жерге кошулуп коеюн. Бул Атаке аялы төрөп ай күнүнө жеткенде душман кол салат да. Бир кезде калмак дейт, бирде казак деп айтылат да, мен так айта албайм. Анан тоо таштын ичинде салгылашып келет, анан кыргыздар чегинет.
Ana ошондо жана ай күнүнө жеткен аялы төрөп атпайбы. Арттан душман кууп келатса, бала менен жүрө албайт деп турган аялын жулуп, баланы ташка катып туруп, жаап турган кечкенде. Аны өзүңүз билесиз, эне деген чыдабайт да. Өлүүчө түрүсүн көрүшүм керек деп кечке жуунан кайра барышпадыбы. Караса душмандар кетип калган экен. Таштын арасында аман жаткан экен да. Анын үчүн таштан бектеп койгон деп айтылат да, аңыз аны. Биз туурабы? Ушинтип айтат да. Жакшы. Эми уланта берсеңиз. Эми Стамбегине өтөйүн. Стамбектен 5 бала бар. Түлөгабыл, Калпак Баатыр, Жунус, Орозбак, Боронбай дегендер. Ооба. Түлөгабылдан болсо, ал көп бала чакалы болгон. Мураталы, Кожобай, Күрөгөн, Айтемир, Байтемир, Жантемир, Кантемир, Чийтемир, Чойтемир, Шаатемир, Тултемир деген 12 баласы болгон. Кимдин болсо Жунустун 5 баласы болгон. Кой туруңуз. Мына жана Чойтемир, Тайтемир, Байтемир, Таштемир деп кетип атпайбызбы? Чийтемир деп атабыз. Ушунун арасынан балдардын арасынан тың чыкмасы ким деп айтылат? Эми мындан көбүнчө ошол экөө айтылат. Бул Мураталынын уулу Мамбеталы. Мамбеталы Тилмеш жөнүндө айтылат. Ооба. Анан Исанын уулу Өмүралы. Өмүр бою мугалим болуп иштеген. Чийтемирдин баласы. Чийтемирдин Исасы. Аса ушуну тактап койчу. Чойтемирби, Чийтемир. Чийтемирдин Исасы. Чийтемирдин Исасы. Мына ушул кишилер белгилүү кишилер чыккан деп айтылат да. Белгилүүчүлөр мына ушулар чыккан. Эми Мамбеталыдан болсо, Мураталыдан болсо, ошол Мамбеталы Тилмеш, ал киши арабчада, орусчада сүйлөй билген Тилмеш болгон. Мамбеталынын өзүнүн Шакир, Закир, Омор деген 3 баласы болгон. Анын жана Закир деген баласы кийин бул эме жылдарында 16-17 жылдардын ичинде, үркүн жылдарында бир аз болуш болгон экен. Бу жерде дагы мынтип айтылат. Мен мындай байкашырып көрсөм, Жантелинин Турунбеги да болуш болгон деп жазылып айтылып жүрөт. Ооба. Бирок экөөнүн кимизи мурун болгонун билбейм. Себеби 18-жылы Турунбек атылып кетпеди. Аназынча кое туралы. Биз азыр Түлөкабылдын Мураталысы жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушу Мураталынын Муса, Аден, Эшкулу, Мамбеталы балдары бар. Ушу Мамбеталы өзү болуш болгон эмес. Мамбеталы болгон эмес. Бирок элге кадырлуу болуп сөз өткөн киши болгон да. Ошол Мусаны, как раз Мусаны инизин болуш ошол болгон. Көп жылдар бою Муса болуш болуп турду. Мусанын кызы болгон Аманат деген кызы. Эми ал кишини айтпай кетсе болбойт. Ал мага жакын жеңе болот. Мусанын кызыбы? Мусанын кызы Аманат. Анын баласы Кыргызстан боюнча баары билишет го. Мына 12-13 жылдары Бала Сагын университетинин ректору Исамидинов Искендер деген баласы атактуу жакшы балдар. Илимдүү. Как раз ошол мына байкасаңыздар Атакеден бул Искендердин атасы Исамидин болуп кетип атат. Сатыбалдыдан болсо Мусанын кызы Аманат жеңе мына. Буягында эле мындай кадыр бартуу ушундай көрүнүктүү кишилерден болуп кетип атат да. Эми база айтайын. Эми Муса ошол көп жылдар болгондон кийин Мусанын ордуна Мамбеталынын баласы болду го. Закир болду. Эми ошону айтып атпайбы. Закир менен тиги Турунбекте айтып жүрөт, ошол бирөө ким экени. Анан дагы бу жерде дагы айта турган нерсе жанагы Ниязалынын молдагасы Алыбек тукумунан чыккан. Ниязалынын молдагасы дагы ошол тиги кимди Мусаны ташлаганды жеңип чыкканда, ошол жылдарда ошондо кандайдыр бир тиги Турунбек дагы бул молдагасы дагы бир учурларга туш келип калып атат, Закирлер. Ооба. Мына анын ачыгын мен эми мактана албайм, ал белгиси боюнча турат да, суроо боюнча турат.
Молда газда болуш болгон үчүн. Бирок негизи болгондор үчүн. Мага азыр келебиз акча. Мына мен бир суроо айтып атам. Мына биринчи жолу бул Мамбеталыга чейин бул Атаке менен Сатыбалды тукуму бир болуштук болуп турган. Анан Мамбеталы тияктан Сооронбайдын дүрү ошо отуруп Атаке болуштугу, анан Сатыбалды болуштугу деп кетти. Ошого Мамбеталынын да эмгеги чоң. Сатыбалды бөлүштүп кеткендечи. Анан ошол жерде жанагы Мураталынын баласы Мусаны болуштукка шайлап аткандан мурун күрөгөндү койгон болуш керек. Эмне өтпөй калды күрөгөн? Күрөгөндү койгону ак киши өзү тарбайган, узун бойлуу, келбеттүү киши го. Мындай боз үйдүн эшигинен киргенде де мындай түс киргенде батпай, мындай кыйгачлап кирген киши экен. Орустарга жакпай койду. Орустарга жакпай калыптыр да. Кая мына эмеде. Анан кийин ошол жерден анан тиги Мусаны тандашып, Муса өзү дыйкан киши болгондон өзү кичинекей киши болгон го. Анан жууп тазалашып, какашын кетирип, анан таза кийинтип туруп анан кийин орустарга эметип анан ошондон болуш болуп калган. Жакшы. Айтсаңыз, Мамбеталы өзү гимназияда окуган экен, орус тилин абдан жакшы билгени үчүн бул кыргыздардын таламын талашып жүрүп, орустарга да жаман көрдү, орусча кат жазып атты. Бул орустарды туура эмес кылып жатат деп. Сиз айтсаңыз, Мамбеталынын бирден бир бул эмгеги бул жанагы Алматыга барганда 19-жылы жанагы чогулушта 1 саат орусча сүйлөп айтпадыбы? Орустар келип алып эле Подгорный, Ивановка, Орловка деп коюп алып өзүнө өзү хан болуп атат. Кегетини Подгорный дечи беле? Туура. Ошо кегетини орустар алып алганда бул эмне кылды? Бул кайта арысан барып тургандан кийин кайра макул тиякты макулдатып келип тургандан кайра Подгорныйды алдырып таштабады. Кегетилер ушаны. Урматтуу замандаштар, ошол орустар келгенден кийин орустар чындык деле үстөмдүк кылып көп кыргыздын майлуу сүтү жерлерин алып койгон да. Ошонун бири ушул кегети. Муну орустар орусча айтканда переименовать этип Подгорный деп коюп алышкан да. Жана Мамбеталынын Мураталынын баласы Мамбеталынын эрдиги дейбиз. Ошол урушуп атып, айтышып атып, далилдеп атып орустарга Подгорный өчүрттөндө кегети кылып кайра ордуна коюп койгон киши да. Мунун эмгегин айтпасак болбойт. Мамбеталы керек болса өзүнүн баласын да аяган эмес, билесиз. Закир тиги Акбешимде беле эмне кылып жер сатты беле, ошону айтып койсоңуз. Ал мындай да. Закир болуш болгондон кийин ал өзүн билгендикке кылып Акбешин ичинде бүт эле камыш болчу да. Анан ошол жерден орустарга жер берип туруп, атасы Мамбеталы көрүп калган экен, орустар ошол жактан камыштарды кыйып ташып атканын көрүп, камыш ташыгандан жерди да сөзсүз түрдө пайдаланышат да. Анан сурада айтат дейт, ким берди? Ошоно Закир. Анан келип баласын катуу урушкан экен да. Шошка деген сөздү алып, шошка деген. Боюң момундай болгон менен акылың эме боло турбайбы? Эмне үчүн сен мындай кыласың? Эгер азыр момундай жерин берип койсоң керек болсо булар акырындык менен баарын базып алат деп айткан экен. Мына Мамбеталы. Ошентип жана старшындарды чогултуп, кайра решение чыгарып туруп, анан кайра алдыртпадыбы? Алдырткан дейт да. Мына ушул Мамбеталы өзү болуш болгон эмес. Просто эл арасында кадырлуу, сүйлөгөн, маңыздуу сүйлөгөн, баягы тактап, барктап сөз сүйлөгөн киши болгон үчүн Мамбеталыны абдан катуу сыйлашкан. Ушул Мамбеталы 1920-жылы каза болду деп жүрөт го. Ооба. Бирок 1920-жылы каза болсо, кийин Ленинден кат келген деп атат. Муну баягы эме сессияга катышсын деп. Тияктан ал тияктан билген жок да, өлүп калганын. Бул өзү жанагындай тилмеш болгондон кийин көп жерлерге барып жүрдү. Жанагы 19-жылкы тияктагы делегаттарды баштап антип барды. Анан Москвага чейин барганда, Петербургга чейин барганда жүрүшпөйбү. Анан бул белгилүү болот экен да ошо Ленинге. Анан ошо 22-жылдары жанагындай кылып чакырткан учурда тиги киши каза болуп калган экен. Ошондо берип жиберген кандайдыр бир кагазы бар деп угам. Ошо чакырткан. Ошо чын окшойт да, ошол чындыгында. Бул Мамбеталыны ошол жактан да билген экен да. Ошол учурдагы эң алдыңкы адам, тилмеч, тияк бияктын баарын түшүнгөн адам да. Ооба. Бул Муса каза болуп калгандан кийин баласы Закир болду. Ооба. Бул менимче бир күндүн тушуна туш келип, анан Закир баягы качып баратып, ооруп каза болуп атпайбы?
Шакир эмне болуп каза болуп баласы? Шакири деле ошо Закир каза болгон учурда дагы бирдеме болуп ушундай болуп каза болду да, ошо экөө катар каза болду. Катар эле каза болуп калды. Арасына көп убакыт өткөн жок. Шакир ушул Бишкек тарапта тегекте бир окуп жүргөн бала экен ошондо. Ооба. Ушинтип айтат да. Мамбеталы, урматтуу замандаштар, ошол өзү болуш болбосо дагы тилмеш болуп, орус менен кыргызды байланыштырып турган адам болгон үчүн бул каза болгондо эл кастарлап атаке сатып алды. Жеке эле Мамбеталыны билген кишилер келип баягы кастарлап көмүшкөн экен. Ушундай кишилер болгон экен. Биз ошон үчүн жанагы атын айтса куту сүнөт дегендей ошол атактуу адамдарды айтып койсок болот. Бул киши эл арасында кадырлуу баксы болсо да өзү кедей киши эле болгон экен. Бирөөдөн үстөмдүк кылып малын тартып алып алчу эмес экен. Ал убакта баягы болуш болгондор күчтүү эле кишилер болгон да. Бул киши анын даражасы андан өйдө болсо дагы колунда эчтекеси жок болуп. Жана айтып атпайбы, баласы туура эмес, жана шошко деп урушуп, баягы ошо болуштурушуп жүрөт өзүчү. Кыйынча экен. Мына ушундай Мамбеталыны эстебегенди кимди эстейбиз? Мына Мамбеталыны айтып өттүк. Мусасын айтып өттүк. Эми жанагы бул Түлекабылдын белгичиси болгон ичинде жана чой темир, чий темир деп атпайбызбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз, мунун балдарынан да тың чыкты. Эми чий темирден Түлекабылдан ошол чий темир деп айтпадым. Чий темирден Иса деген уулу болгон, Исанын Өмүралы деген уулу болгон. Булар мына маданият тарабынан алганда мугалим болуп иштешкен. Ошол маданият тарабында иштеген адамдар да көп жылдан бери иштеген. Көп жылдан бери советтик партийный жумуштарды иштеп, мектептин атынан да Иса атынан азыр КГТде чоң мектеп бар, Иса Өмүралиев. Атындагы? Иса Өмүралы атындагы. Анын балдары бар. Алар дагы азыр 70-лерге жакындап калган балдар бар, татыктуу иште эси барышат. Мектептен атын берген көп жыл болду, берген Иса деген. Ошол чий темирдин, Түлекабылдын чий темиринен болот. Эми биз биз айтпадыкпы, тиги Жунус Түлекабыл калпак деп. Биз калпак баатыр дейбиз. Ал эмнеси менен баатыр калпак? Ушуга токтоп кетсеңиз. Калпак дагы өз кезегинде кыргыз эли үчүн баягы жанын берген адам да. Өзүңүздөр билесиздер, Кененсары Норузбай кыргыздарга кол салып 1847-жылдары башталган өтө мыкаачылык менен аялдарын, курсактарын жарып, ошо мыкаасыз болгонда ал учурда ошондо бул калпак баатырлар ушул Бишкектин мына Новопокровка деп коебу, ошол тегериктерде ошондон ары ушундай тараптарда жашап турган ушулар экен. Ооба. Анан казактар кол салып келатат деп каңшар болуп, кээ болуп тезил кылат да андай жаман нерсе. Анан эмесин, туугандарын, тияк биягын, үй бүлөлөрүн көчүрүшүлөр кете бериле. Биз артыңардан барабыз деп. Жанында бир жакшы мергенчи бар экен, Саруудан чыккан. Каратай деген. Анан алар ок куюп, чанаш толтура ок куюшат. Ошол маалда уже казактар келип кол салып калгандан кийин алар жакындатпай анан кийин атып киришкен да октору менен. Ошондо октору түйөнгөндө айла жок шуру мончоктор менен атып кирген экен. Эмне кылат анан? Анда да болду, анан казактар келип анан кийин ошол жерден келип анан кийин өлтүрүп атышпайбы. Бирок ошол учурда тияк биякка кырып атат деп келгенде ошондо Солтодон, Сарбагычтан көп адамдар келип кайра ошол жерден казактарды кырып ушундай кылышкан да. Анакей мыкандын сазына тыгышып Кененсарыны мен кечирип коесуң. Мен бул жерден кошулуп коеюн, туура айтасыз. Бул жанагы Саруудан Каратай мергенче келбедиби? Эми Санжарада мен баягы эстегенди айтып атам. Ошондо калпак бул ок куюшту. Бир чара ок куюшпадыбы? Ушуну бир аңыз сөз калганда ушуну айтып коеюн, туура болсо туурадыр. Эми
бул Санжарда калып калды. Каратай айтып атпайбы, ушундай бир чанач ок болуп туруп качкан бир кенчи эмне деп айтасың дейт. Ошондо Калпактын айтканы бар мен. Ооба, дамбалды кийиши. Качкан боло турган болсо, ошол баатыр катындын дамбалын кийип алсын башына дейт да. Ооба. Бирок бир жер бир бар да, мунун аялы жанагы Ботагөз болуш керек. Ботагözбү? Ошо эсиме түшө калды. Ботагөз кирип келип атпайбы, баатыр тоор атыңызды минип качыңыз. Душман келип калды. Катын карга бала сагызган, катын менен бала кайда калбаган. Сиз качып кеттиңиз дейт. Бирок ошондо бир сөз бар да, чын эле бул атты минип минейин деп атынан Каратай чуркап келет. Туура. Сени баатыр дейт. Мергенчи дейт. Бөөрек сөзгө калмай болдуң. Бул балдарды өлтүрүп кырып кетсе. Туура. Бертең биз сөзгө калбайбыз кокуй. Дегенден Калпак кайрат ушунан балдардын баарын, кыздардын баарын үйгө бир боз үйгө жаткызып турган атышпадыбы? Аябай атышты. Туура айтасыз. Жанагы аягында ок түгөнүп мончок мойнуна тип атпайбы казактан? Казак айтып атпайбы? Болой, ок түгөндү деп келип эметет. Ошондо Каратайга ок тийгенби, эмнегедир өлүктөрдүн арасына жатып калганда түрү калат. А муну 3 бөлүп салган, кылыч менен чапкылап атыпчы. Калпакты. Калпактын сөөгү бычканын жээгинде дейт. Туура. Туура. Эми ушуну айтсаңыз, биз жана Таштанбек деп атпайбызбы? Таштанбек үйлөнгөндө Ормонбек, Суганбек деген балдары болгон. Суганбек баягы казактар, Норузбайлар келип калганда койдун арасына кире качып, шашынып калса, кызы ата деп кыйкырып жиберип көрсөтүп коет го. Анан Суганбекти өлтүрүп кетишпедиби? Баарын жайлап өлтүрүп. Аны өлтүрүп туруп, жүрөгүн сууруп, оозуна тыгып кетишпеди. Ушундаймы каршылык? Каршылык кылды, туура айтасыз. Ошол убакта эмнегедир Ормонбек иниси үйгө бир тамактанам деп келип калган экен. Кечке жете бербей. Анан жана Суганбектин өлүп калганын билип, жана Таштанбектин болот кылычы Ормонбекте турбайбы? Ооба. Ошону алып анан жанагы Кенесарыны куйт да, ошону айтсаңыз. Ушуну тактап коелу. Куп атпайбы? Туура. Кубалап уже эми жеткенде анан айткан экен, ак болсоң токтогонун, кара болсоң качкының. Кете бер дейт. Деп ошентип айткан экен Ормонбек. Анан Кенесары токтой алганда Ормонбек барып кылыч менен чапканда даана тийбей теригин кыя чапкан экен. Теригин кыя чапат да. Эңкейип калганда үстүнө чаап өтүп да баягы тарып өтүп. Тиги Кенесары анан кайра аны чапканда так маңдайына тийген экен. Маңдайына тийгенден кийин ал эз ооп камыштардын аралыгына кирип анан бир жерде жатып калат. Анан баягы качып кетип бараткан казактар тигини көрүп алып туруп, тиги Ормонбекти анан ошол жерден өлтүрүп коюшкан экен да. Ana. Муну айтып атканыбыз замандаштар. Көбүрөөк соо берип атат да, Таштанбектин кылычы кантип казактарга колго түшүп калган депчи. Сиз туура айттыңыз. Баягы жарадар болуп ат буйтап баягы камыштын арасына кирип кетип анан жыгылган да, бияктан качып бараткан казактар өлтүрүп анан жанагы Таштанбектин болот кылычын алып кеткен. Ошондой болгон. Мына ушул жерден токтоп туралы, анткени Таштанбектин кылычы жөнүндө сөз болду, биз жооп бердик. Ормонбектин учурунда ошентип алып кетти да, Ормонбек да каза болуп калды. Ооба. Ошол убакта Түлөкабыл, билесиз, баягы эле бир болжол менен 1 километрдей эле баягы дөңдүн үстүндө салгылашып атып, 200дей жигиттеринен айрылган экен. Ооба. Түлөкабылчы өтө катуу эрдик көрсөтүп, анан жанагы Кенесарыны качыргандар ошол экенде. Калпактын сөөгү ушу бычканын жегинде дейт. Калпакты 3 бөлүп чаап кетишкен экен. Каратай баягы эсине келип, өлүктөрдүн арасына жаткандан келип аны айткандан кийин анан казактар кайрыбады бурушуп. Эми ошол бычканын жеги могу азыр Токмокко кетип баратканда ошо Новопокровка деп коет. Эми бычка жакында, могул оң тарабында бир эме бар болчу, кинотеатр. Ошол тегеректе ошо. Ошо бычкан ушу тегеректе да, ошо. Жакшы. Эми ушул Калпактан канча бала? Калпактан 1, 2, 3 бала бар. Калпактан 3 бала бар. 4 эмеспи? Жок, 4. Юнустан 5 экен. Калпактан 4, Юнустан 5. Кайсы балдар? Калпактын балдары жана Мамыркан, Бука, Жаңгазы деген балдар да. Мамыркан туурабы? Туура. Жанагы Бука, ошо. 4 айтор. Туура болот, туурабы? 4. Калпактан. Калпактын балдары. Ушу Калпактын балдары кайда турушат азыр? Кегетеде. Өзүндө эле кегетеде, э? Бүт кегетеде. Булардын да ушун тукуму өскөн. Стамбектин балдарын баары кегетеде. Биз Түлөкабылды айттык, Калпакты айттык, Жунус калды.
Yunus'un 5 balası var bolgon. Alar da oşol çoğun ketede turuşat var da. Emi Janagı Iman, Raman, Koybörü, Musabek, Şoruk degen ошонун балдары болсо. Iman zaman tura, Iman zaman degen var. Ооба, bu Anan Şoruk. Şoruk, Musabek, ошол менче Жунустун балдары. Булар деле ошол жерде турушабы? Мунун айма ар жагын айтпай эле коелу. Булар тукумдары өсүп өскөн. Мына белгилүү кишилердин балдары. Толтура. Баягы калып калганда тукум. Стамбектин балдарын айтып атабыз да. Эми бул экинчи аялынан ыйбак, балбак болчу. Ыйбактан ким? Ыйбактан Түлөберди, Төлөбай, Боку, Бакы, Токсаба. 4-5 Боку, Токсаба 5. 5. Айтыңызчы, бу Төлөбай уулу Ыбрайымдын эмгеги. Төлөбайдын Ыбрайым, Акчекир, анан Бул жанагы Манапбайдан жок, ошо Ыбрайым Ажы деп коет. Бул Ажыга барып келген киши экен, анын 5-6 баласы бар. Шергазы, Шамыр, Авасхан, Касым, Мукаш дегендер. Болуштукта мунун кандай адилеттүүлүгү? Болуштукта мындай болгондо бул өзү. Эми илгери болуштукта атаке болушу жалгыз болуп турган. Бу Шамшы менен Кызыл суунун баары тең ошол атаке болушу болуп эзептелип турган учур. Кийин ушул болуштукту бөлүүдө дагы мына Мамбет Алынын ролу чоң болуп атат. Ооба. А жерде ошол бу Рүстөм Тукунан жанагы Төлөгөн, жанагы Турумбек тиги Жамботодон ушундай аксакалдардан чогулуп келип тургандан кийин сүйлөшүп эл көп болуп кетти, бир болуштукту эки болуш кылалы. Ооба. Бир жагын сатып алып болуштук эметели деп ушинтип сүйлөшүп атабыз. Мамбет Ала келген экен да, Мамбет Ала келгенде Мамбет Ала айткан экен. Муну дегенде силер элдин канча түтүн экенин билгиле. Санагыла. Дайындап анан мага келгиле, санын билип анан кийин чогуу Алматыга баралы, ошону чечишели деген экен. Анан чындыгында да тияк бягын эзеттеп келип көрүшсө эл көп. Болуштукту бөлүш керек. Ошо менен Алматыга барып, анан чечим чыгартып келгенден кийин Аттаке болушун бөлмөй болушкан экен да. Бөлмөй болушканда бул окуя эми 14-жылдары болгонго, Муса болуш болуп турган учурда Мурат Алынын уулу. Анан болуштукта ал учурда эми баягы таш чачмай болгон экен. Буягында баланча таш, ян түкүнчө таш деп. Анан болуштукта Кубаттын Алыбегинин Ниязалысын, Жайчыбектин Ниязалысын молдагасы болгон. Жайчыбектин Ниязалысын молдагасын болуштукка тиги тарап. Ооба, көрсөтөт да. Көрсөтөт. Анан тиги Муса экөөнө таш чыган экөөнүкү бирдей болуп калганда, анан 3 күндөн кийин кайра болсун, кайра эзептешели деп. Ошол учурда как раз мына бу ролду ойногон бул Ыбрайым Төлөбай болду. Төлөбайдын Ыбрайым болгон экен. Төлөбайдын Ыбрайымы Мусага жакыныраак бул кимге караганда, Молдагазыга караганда, Молдагазыга жакыныраак караганда, сөм каршы болуп калганда, баары бир ошого карабастан ал өзүнүн жакындарын, ташын тиге сүйлөштүрүп Молдагазыга таштагыла деп, анан Молдагазыга таштатып коет. Молдагазынын ташы көп болуп калат да, ошол жерден тиги Молдагазы. Урматтуу замандаштар. Болуш болуп калган экен. Муну үчүн айтып атабыз. Мына жанагы Ыбрайым Төлөбай болду, өзү ажылыкка барган киши. Так сүйлөп, ак сүйлөгөн киши экен. Чындыгына сиз жана аксакал туура айтты. Тууганчылык жагынан Мусага жакын болсо дагы Молдагазынын баягы ишмердүүлүгүн, баягы токтоолугун, иштеп кетерин билип туруп, өз туугандарын, өз жакындарын ташын Молдагазыга таштатып, Молдагазы болуштукту алганда, биз жанагы Ыйбактын баласы жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз Ыйбакты айттык. Балбакка келсеңиз. Бир эле баласы бар менимче, Кошчу деген. Туура, Кошчу. Кошчудан Эсенбайбы? Эсенбай деген бала. Эсеналы. Эсеналы. Бердибай, эки бир тууган. Ооба, Эсеналы. Мен ушундай. Анан жанагы Бердибай Эсеналы болуш керек. Эсеналы. Жанагы Кыргызда Ойтобо деген ыр чыгып жүрбөйбү? Ошону сурап атам. Ойтобону
eli aytышат, başka kılıp aytышат. Bu obonun dağı sözünü jaskan oşol kim Esenağlı özü. Koşçu olaz Esenağlı. Bu oytomunu çatarıştırbaş gerek. Oşonu çıkargan oşol Esenağlı. To'g'ri. Bu oşonun bala. Hurmatli zamondoshlar, mana bu yerden biz beker so'ragan jo'qmun. Qirg'izda mana ulug' ishlar bilet Oytovo degan yer bar bolчу. Soz urdachilik. Uşularda şuy jarаны deyibizби. Bu Balbaqtın koşçusunun Esenağlısı çıkargan. Anı jalpı eldin ırı obonu eldiki degeni menen şu Esenağlı'nın obonu, Esenağlı'nın sözü Esenağlı'nıkı. Esenağlı ırdagan birinci Oytovonu. Mana oşon üçün janagı Esenağlı'nın atı kalıp kalıp Oytovo dep eldik bolup ketip kalıp. Açımdan Esenağlı ırdaganda. Жақшы. Эми экинчи аялынан бар. Станбектин. Боронбай Орозбак. Орозбактан ким? Орозбактан да 5 бала. Боронбайынан 5 такана 6 бала. Мына siz тактасаңыз мен да айтып коеюн баягы эстеп. Жаңылышсак биз эми баягы жаңылышып калышыбыз мүмкүн. Мен Сарбагыш урус эмесмин, мына аксакал урпактары. Орозбактан Чалгап, Жалгыш, Эшбай деген 3 баласы айтылат. Туурабы, ушундайбы? Мына ошонун тукуму. Боронбайдан болсо жана Байтели, Байтөлө, Рысменде, Соронбай, Меңдибайыр деген балдары. Меңдибайыр деген жанагы эмен ошо болуш керек. Меңдибайырова деген. Кимдин балдары? Боронбайдын балдары. Станбектин тукуму өстү, абдан жакшы өстү да. Негизи Станбектин, Ыйбак, Балбактын бар тукумдары абдан өскөн, урпактары баягы жер Кыргызстандын баягы жана жашап жаткан жерлеринде тукумдары көп. Эми биз Кегетиде да Жоо Басарды айтып биттик деп токтоп туралы. Эми бул биринчи аялынан да, экинчиси Кубат. Сатыбалдынын биринчи аялынан Жоо Басар, анан Кубатта. Ая, биринчи аялынан. Кубатка келели. Кубаттын 6 баласы болгон. Алыбек, Абаке, Адына, Баястан, Чаңга, Ташбек, Алтоо. Туурабы? Эми сиз эми ошол Алыбекке токтосоңуз. Алыбектен ким чыгат? Мен үчүн сурап атам, бул жок дегенде баягы Кыргыз жеринин санжырасында айтылып калган кишилер да. Алыбектен ким чыгат? Алыбектен Надырбек, Кожобек, Калыгул, Субан, Жайчыбек, Төлөгөн деген 6 уулу. Төлөгөн барбы? Төлөгөндөн Саякбай деген бир эле баласы бар окшойт. Жакшы. Эми биз сөздү Калыгулга келели. Бу Калыгул эмне үчүн биз чечен дейбиз? Эмне үчүн муну Каражак Калыгул, анан чечен Калыгул дейбиз? Бул Калыгул өзү чечендик жайы болгондо жакшы момдой оор маселелерди чече билген, элге жардамы көп тийген. Бул учурунда ал киши мисалы үчүн Жантай менен иштешип калды, Шабдан менен иштешти. Акыл эстүү, элдин тагдырын чече билген ошол Алыбектин уулу Калыгул. Каражак Калыгул чечен. Чечен Калыгул дейт, э? Муну тиги Калыгул менен Олия Калыгул менен эметип болот. Бул Кубаттын уулу Калыгул деген. Эми бу Калыгулдун айта берсе кылган жакшылыктары көп. Бул мисалы ал жылдарда мындай жыйын болуп, ал жыйында ошол мындай эмелерди карашчу да. Uuрларды, көп маселелерди карайт. Ошондо кайбир татаал учурларда Шабдан өзү чече албай калган учурда айтышкан тиги Калык эме барсаңыздар ошол чечип берет деп. Кеңешчиси болгон да тиги Шабдан абдан. Анан көп билбеген нерселер көп эле болот да. Келгенде а киши баарын айтып момундай кылгыла, момундай болчу деп даана акылман кеңешчиси болгон экен.